шарттагы жаңы тарбиялык иштер дейт да. Жаңы шарт эмне? Дүйнөдөгү Өзгөрүүлөр. эгемендүүлүк, демократия, эркин базар экономикасы, эгоизм, ташбордук, кайдыгерлик, наркомания ушул. Эми ушул Ушундай заман да азыр. Азыр ушундай заман дейт. Эми ошону жакшыртыш үчүн дейт. Табиғат формасы. Эми табиғат формалары бул эми каражат, формалары, каражаттары жалпы жыйын кыздар дейинчи лекция, жолугушуулар болушу мүмкүн. Эми ошондо эмнени өзгөртүш керек деп адам, жалпы адамзаттык баалуулукту өзгөртүш керек. Улуттун аң сезимин өзгөртүш керек. Эркин гражданин кандай болуш керек экенин билиш керек. Инсан баалуу болуш керек. Жана башка болуп туруп, билим, тарбия баалуулугуна жетиш керек деп туруп, анан кийин ымала маданияты ушулар болуп туруп, анан эрде убакыт үнөмдү пайдалануу, өзүн өзү тарбиялоо, өз алдыга үлгөнүү деп жалпы айтып кетип атат да. Демек жаңы шарттарга жараша жаңы талаптар кылыш керек.